Айнагүл Манасова 27 жашта, жаңы үй бүлөгө бүлө болуп келгенине быйыл 3 жылдын жүзү болуптур. Ар бир эле келин үчүн жаңы үйгө көнүү кыйын болгондой эле анын башында үй тиричилигинде, кайын журт менен болгон мамиледе жаңылган күндөр болгонун айтат. Жаңы келгенде мисалы үчүн эжемди тергешке келген, мен тергөө экенмин да. Атын айтып эле мисалы үчүн чакырып өтүрмүн да. Берки кайынсиңдилерим кандай айтса, мен деле ошол сыяктуу өзүмкүндөй кылып эле чакырып өтүрмүн да. Кийин аны бири жеңем айтып калып атпайбы? Жеңем айткан экен. Жеңем айтып атпайбы, сен аны эже дешиң керек болду, сен анын атын айтып аттырсың. Ал эжем сага таарынып атыптыр деп айтты да. Ал эми кайненеси Гүлмира Жунусова өзүнүн кайненеси айткан сөздөрүн кулагына тагылган сырга деп билип, көп нерсени үйрөнгөнүн айтат. Убакыт өтүп, мынамынтип өзү да кайнене болуучу күн алыс эмес экен. Кайненемен уккан акыл насааттарды келиниме айтып, үйрөтүп турам дейт ал. Кыз бала башка үй бүлөгө барганда, конечно, кыйын да. Сөзсүз эле түрдө башка үй бүлө. Анан ушу аял киши болгон үчүн кыз бала ошо энеге жакын болот. Сөзсүз эле күйөөсү менен никелешкени менен все равно ошол үй бүлөдө жашагандан кийин энеге жакын болот. Өзү эле кыз бала кайненеге жакын болуп, эне катары сезип, эне деле сөзсүз эле бала катары сезет. Ушу босогодон киргенден эле ошо балаңдай сезет экенсиң. Жакшы эле, менин кайненем деле мендей эле болчу. Кайнене менен келини 3 жыл аралыгында канчалык деңгээлде бирин-бири жакшы билет деп тамаша катары суроолорду узатып текшерип көрдүк. Мен ачык түстөгүлөрдү жакшы көрөм. Мисалы мындай. Көгүш, асмандай ачык. Анан гүлдүн өңүдөгүдөй мындай кызгылт, агыш кызгылт. Ушуларды жакшы көрөм. Кайненеме көбүнчө жанагы ачык цветтер жагат да. Мисалы үчүн көбүнчө розовый, салатовый сыяктуу. Ошол цветтерге көбүрөөк жакын. Кино, жактырган киноңуз барбы? Жактырган кинолор бар, эми жанагы романтика деле эмес. Обычный түрктөрдүн кинолору жагат да. Бул да жумушта жүрдү да, биз андай эле сериал көрбөйбүз. Өзү үй бүлөдө сериал көрбөйбүз. Бирок бул мурда ошо баарын эле көргөн экен. Биз ошо баягы Сулайман Султан менен токтоттук, көрбөй калдык. Турецкилерди жакшы көрөт окшойт. Сүйгөн тамагыңыз? Мен көбүнчө камыр тамактарга жакынмын да. Мисалы үчүн бешбармак, шалдаган, гүлчатай ошо бар эле бирок ошо тамактарга жакын. Пловду, дымдаманы жакшы көргөндөй, ошону көп жасайт. Кайнененин камырынан дегендей эле келинди мыкты тарбиялап, кызы катары бүлөгө кошуп алуу ал кайнененин колунан. Алгач жаш келиндин шагын сындырбастан, какпастан ага акырындык менен түшүндүрүүгө аракет кылаарын белгиледи. Кыз бала башка үй бүлөгө барганда, конечно, кыйын да. Сөзсүз эле түрдө башка үй бүлө. Анан ушу аял киши болгон үчүн кыз бала ошо энеге жакын болот. Сөзсүз эле күйөөсү менен никелешкени менен все равно ошол үй бүлөдө жашагандан кийин энеге жакын болот. Өзү эле кыз бала кайненеге жакын болуп, эне катары сезип, эне деле сөзсүз эле бала катары сезет. Ушу босогодон киргенден эле ошо балаңдай сезет экенсиң. Жакшы эле, менин кайненем деле мендей эле болчу. Ар бир эле келин сыяктуу жаңы келгенде өзүмдү жакшы жактан көрсөтүүгө ашыкчымын деп жылмаюу менен эстейт. Билинбей эле 3 жыл өтүп, кайнене келин эмес, апасы менен кызы болгон жылуу мамилесине кубанат. Жаңы бул жака келин болуп келгенимде кайненем мага айткан болчу да. Биздин үйдө моундай нерселер колдонулбайт деп. Мисалы үчүн бир нерсени мисалы үчүн бир жака барса,
сөзсүз түрдө айтып кет деп да, эмесе мен өзүм кыжаалат болом деп ошол сыяктуу кылып айткан болчу. Мисалы үчүн тамакты туура эмес кылып калсам, мисалы үчүн майын көп кылып коем го. Бунун майы көп болуп калыптыр деп эле жөн эле айтат да. Катуу айтпайт. Акырын эле айтса, түшүнөм да, кийинкисинде уже аз койгонго аракет кылам. Аял болгон үчүнбү келин тарапка кайра көбүрөөк эме болосуң, кайра балаңды туура эмес жасап атасың сен. Мындай кылып, бул деген аял киши деп кайра келин тарапка көбүрөөк болосуң. Айзада Нурадилова, Алтынбек Кубанычбеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.